Шейх Сулайман Рухайли айтат, ыр түрүндө айтылган аябай жакшы сөз бар дейт. Кыз бала анын дейт сыймыкталбайт дейт, сулуулугу менен же болбосо мал мүлкү менен дейт. Калла дейт, жок, жана ата энеси дейт, бул нерсе менен сыймыктанбаш керек дейт кызынын. Лакиннаха дейт, бирок мактоого татыктуу болгон кыз дейт бул. Би афафиха ва битухуриха ва силахиха ли зауджи ва абна. Анын пакизалыгында дейт. Ва битухуриха жана тазалыгында баягы өзүнүн алып жүрүүсүндө жаман иштерге барбагандыгын айтат да. Ва салахиха дейт. Жана ошондой эле өзүнүн жолдошуна жана балдарына ыкластуу мамиле болуусунда дейт. Ва кыямеха би шууни манзилиха дейт. Жана ошондой эле дейт кыздын эмеси менен макталат экен, ошол үйдөгү үй иштеринде тың болуусунда. Жана дейт ошондой эле кыз киши мактоого татыктуу дейт. Ал дейт качан жашоосунда жакшылык болсо, ага шүгүр кылат дейт. Эгерде кыйынчылык болсо, ага сабыр кылат дейт. Я лейта ша'ри айна тужаду хадихи аль-фатаяту тахта аль-куббати az-зурqa. Ушундай кыз каякта бар дейт. Каяктан тапса болот дейт. Аль-фатаяту тахта аль-куббати az-зурqa дейт. Мындай кыз дейт көк асмандын алдында бар. Мындайча айтканда мааниси мындай кыздар аз дейт. Иннахунна фатаятун юбхату анхунна бима'i захаб. Шейх айтат, анткени мындай кыздарды да издеш керек дейт. Бал ябхатуху анхунна бикунуди захаб дейт. Булар дейт казынадагы алтындардын арасынан издеш керек дейт. Булар дейт аябай аз кездешет дейт.